республикада эң чоң долбоорлордун бири. Ошол боюнча силерге бир маалымат берүү максаты. Азыркы күндө кандай иштерди кылып атабыз, кайсыл жерде котлован казылып атат, кайсыл жерде бетон иштери, негизи кимдер бул жерде иштеп атат, кандай усталар иштеп атат дегендей, кайсыл жерден Европанын кайсы өлкөлөрүнөн келген мындайча айтканда адистер бул жерде иштеп атат. Ошол боюнча кичине силерге маалымат берүү. Именно ушул локация тандалган жөнүндө деле бир силерге кичине бир маалымат берүү. City IT шаарчасы кардарлар үчүн эшигин ачты. Анда өлкөдөгү масштабтуу ири долбоордо курулуштун жүрүшү боюнча аймактардан келген конокторго эксклюзивдүү экскурсия уюштурулду. Шаарчанын курулушу, андагы өзгөчөлүктөр бул жолу Араван райондорунан келген конокторго тааныштырылды. Эми мындай самалык облустагы бардык райондорду кезек менен чакыруу улантылат. Анын ичинде ошол эле атап өткөндө мектеп, бала бакча, мечит, медреселер, больница, төрөт үйү, спорт комплекстер, парк зоналары бүт бардыгы камтылган. Ош областынын Ош шаарынын тургундарына Бизнес Хаус KG курулуш компаниясынын Ош City IT информациялык технологиялар шаарчасынын курулуш иштери менен тааныштырып чыгуу максатында уюштурулуп жатат. Бул биз азыр ошол Араван районунан баштадык. Араван районунан меймандар келишип, ошол биздин Ош City шаарчабыздын курулуш иштери менен, ошондой эле ушул курулуш иштеринде кандай курулуш материалдары колдонулуп атат, канча убакытта бүткөрүлүп атат. Азыркы учурдагы ушул биздин 72 гектар жердеги курулуш иштерини өз көздөрү менен көрсөтүп чыгуу үчүн ушундай экскурсияларды уюштуруп жатабыз. Келген коноктор шаарчанын эскиздик долбоору менен таанышып, кызыктырган суроолоруна жооп алып жатышты. Анда долбоордун проектисинде бизнестин талаптарына жооп берген заманбап жана ыңгайлуу инфратүзүмдөр иштелип чыккан. Андагы эң бийик имарат 24 кабаттуу болот. Жалпы 12 миңден ашуун батир курулат. Мейманкана, оорукана, мектеп, социалдык объектилер салынат. Коммерциялык жана IT объектилери дагы курулат. Жанагы макетте көргөнүбүздө IT мектеп деп айткан мектебибиз ушул. Заманбап инфратүзүмдү куруу менен туристтердин келүүсүнө да жол ачуу максатталган. Масштабтуу долбоордун жайгашкан жери да Улуу Жибек жолунун так ортосунда деп айтууга болот. Улуу Жибек жолунун так ортосунда жайгашат. Себеби өзүңүздөргө белгилүү, биз бул жагыбыз Өзбекстан, бул жагыбыз Кытай. Улуу Жибек жолу как раз ушул жерден өткөндө. И бул жерде албетте элдердин ортосундагы достукту кошуп айтып кетсек болот. Ошондуктан биз ошол локацияны тандаган себеби Улуу Жибек жолунун ошо так ортосуна туура келгендиги болуп эсептелет. Жетимиш гектар жерге курулуп жаткан Ош City IT шаарчасынын курулушу ушул тапта кызуу жүрүп жатат. Курулушка кандай материалдар колдонууда, анын сапаты кандай, жеринде кардарларга тааныштырылды. Ушул тапта шаарчанын курулушу тездик менен жүрүп жатат. Анда сапаттуу курулуш материалдары колдонулуп, дыкаттык менен көзөмөлгө алынууда. Курулуш аянтында геологиялык изилдөөлөр жүрүп, кыртыш курулуш үчүн ыңгайлуу экени аныкталган. Жумушту өз убагында аткаруу, бу жерде күнү түнү иш болот экен. Биз шуну азыр өзүбүз көзүбүз менен көрүп күбө болуп жүрөбүз. Жакшы. Ош City'ни эми буга чейинки сөздөр баягы токтоп калыптыр, салынбайт экен деген сөздөргө мен карама каршымын. Себеп дегенде мына өзүбүз көрүп күбө болдук. Жогорку деңгээлде иш жүрүп жатканын өзүбүз күбө болуп десек болот. Ана бул жерде өзгөчөлүктөрү ушул IT шаарча болот деп бизге презентация кылганда бизге түшүндүрүп беришти. Абдан жакшы, абдан көп батирлер, ошондой эле бизнес-центрлер курулуп атыптыр. Биздин элибизге кызмат кылсын. Мына бүгүн Ош City'нин курулуш компаниясынын жамаатына да рахмат айтам. Себеби бүгүн бизге Араван районунун жалпы айыл өкмөттөрү, ошондой эле жеке ишкерлер, мына биз Араван райондук мамлекеттик администрациясынан расмий чакыруу болгон. Ошондуктан келип таанышып жүрөбүз. Белгилей кетсек, 72 гектар жердин 30 гектарына социалдык объектилер жайгашат. Ош City IT шаарчасынын түптөлүшүнүн максаты шаардын инфратүзүмүн жакшыртуу. Алмагүл Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.